Бүгін 26 июнь мекендештер Кыргызстанга машина сурап чалгандар аябай көп болуп атат. Негизи учурда аял билеттин акчасы аябай кымбат болуп атат, 20 миңден жогору болуп атат. Мына бүгүн Азат агаларыбыз чакырып калды. Бүгүн 26 июнь болгон болсо, ар жуманын среда күндөрү, суббота күндөрү ушундай өзүбүздүн кыргыз автобустарды койдук дейт. Мына байкагыла 5-6 автобус бар экен. Башка учурларда спринтерлер деле бар экен да. Негизи 7,5 миңден Бишкекке чейин жеткиришет экен. Бизден кайрылгандарга 7 миңден эле кылып берелик. 5 сом силерден мындай акция болсун, патриоттер үчүн деп атат. Андыктан бул видеону бөлүшүп таратып койгула. Канча күндө жетип барат, жолдо жардам береби, ошону суроо беребиз. Азат ака, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жолдо рейстер боюнча эле айта кетейин сразу эле. Рейстер боюнча адамдар азыр көп эле ошондой не болуп атат. Рейстерге кабылып Кыргызстанга барып атат да көп эле. Рейстерден ошо жолдо расход болуп атат рейстердегилергечи. Топтомойлорго канча сом кетип атат ушул чыгып кеткиче негизи примерно? Ар бир адам башына 1,5 миң рубльге чейин болуп атат. Расходучу 1,5 миң рубльге чейин кетип атат. Ачыгын айтып койгон жакшы аны. Ооба. Анан границада да топтомойбуз бар. Сумкаларды, чемодандарды өздөрү алып өтүш керек. Ошо алып өтпөш үчүн 300 рубльден чогултат. Ага отдельно. Ошо менен 1800 рубль чогултмай болот. Платный дорогада кетебизби эмди атыста же кандай болуп атат? Платный дорога менен кетебиз, М12 менен кетебиз. Агадан чогултмайлар барбы жокпу? Платный дорога албайбыз. Жакшы экен. Токтоп, туалеттерге, уборныйларга канчада токтойт? Токто дегенде токтой беретпи? Каждый 400 километрде өзүнүн остановкалары бар, токтоп кетет. Стажы кандай мына водительдер? Водительдердин стаждары 10 жылдан ашык. 10 жылдан ашык опытный водительдер бизде жалаң бардыгы элечи. Биз кайсы райондо турабыз? Канча күндө жетип барат Бишкекке? Так, Бишкекке 3 суткада кирип атат автобустар. 3 суткада. Так 2,5 суткада кирип барып атышат. Азыр биздин улица Димитровская деген жаңы метро ачылган. Ошол жака көчүп келдик. Станкабыз жаңы азыр. Котельникиде моу кичине болуп жака жылганбыз. Спринтер дагы деп калдык. Канча адамдык спринтер алар канча күндө барат? Алар да ошо 3 суткада бирдей барып атат. Алар деле 3 сутка. Спринтерлер деле 18 адамдык. Акчасы канча болду? Спринтердин акчасы 10 миң рубль. 10 миң рубль, булар азыр 7 миң болуп атат экен бизден кайрылганда. Ооба. Кайрылган 700 миң рубль. Ичине бир 51 адам батат экен. Көрүп бир жана кылып койгоңуздар, жүргүлө бир обзордан кылып коеюн да. Кондиционер иштейт деди. Азыр мына пут тарабынан берген кондиционерди оңдоп атабыз дейт. Негизи өдөдөн берген кондиционер иштейт деп жүргүлө. Бир сиздерди көргөзүп коелук эми туугандарым. Бир байкаңыздар. Мына примерно мындай отурганда, отуруп да көргөзүп коеюнчу. Отурдуң мына жатып, кетет экенсиң да. Анан могу жакты бир көргөзүп койсоңуз, регулировкасы бар эми мындай кондиционерди жандырып, светти жандырып, анан мыналары ушул жакта. Анан колдогу жана рюкзакты бул жактара коесуздар. Мына кадимкидей эле ошол самолеттогудай эле багажды жанагыла берет экенсиз. 20 кг наракка, 5-10 кг бул жака. Анан лишний жүктөр болгон болсо, ал жагында доплата кылып калат дейт. Мана ачыгын айтып койгон жакшы. Ушундай туугандарым. Кызыккандарга ошол чөнтөгүм жук эле, Кыргызстанга кетишим керек эле дегендерге ушул видеону бөлүшүп койгула. Анан жаман негатив комментарий жазуунун кереги жок. Өзүбүздүн кыргыздардын автобустары, андыктан чалып айланышып өзүңүздөр толук маалымат алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө аманчылык болсун. Ассаламу алейкум.